Шашылуу шайтандан. Адам баласы мына ушундай шашма жаралган. Инсан эртеле чоңойгусу келет. Эртеле байып, эртеле бир ийгиликти багындыргысы келет. Эртеле дуа тилектеринин кабыл болуусун каалайт. Эртеле бир университетти бүтүп, бир чоң жумушка орношуп, үй бүлө күтүп, тез эле балалуу болгусу келет. Инсан баласы мына ушундай шашмалыкта жаралган. Бирок мына ушул шашмалык кээде адам баласына аябай эле зыянын тийгизет. Кыргызда ар бир иштин убакты сааты бар деген кеп бар. Убакты сааты чыкмайынча иш бүтпөйт. Бул тагдырга өлчөнүп, ченелип, бычылып жазылган ар бир иш өз убагында ишке ашат деген сөз. Аны убагынан эрте ишке ашырам деген сөз жаңылат. Ары бери урулат, кыйналат. Шашылып кылынган иштин жыйынтыгы болбойт. Шашылыш кылынган ибадаттын сообу болбойт. Дуа тилектердин жыйынтыгын, дуа тилектердин кабыл болуусун эртерээк каалаган адамдын дуадан көңүлү калат. Ар бир эле инсан ушундай сөздү айтса керек. Эх, аттиң, шашпай эле турбай. Мына ушул шашпай эле турбай дегендин айынан көптөгөн адамдар күнүнө 5-10 адам жол кырсыгынан өлгөнүн, жабыркаганын угуу бизди чочутпай да калды. Жарым саат эрте жетем деп бейкүнөө өмүрлөр кыйылып жатат. Жарым саат кеч барсаң мейле, тирүү барсаң болду. А бирок алар шашкандыктан батыраак жетейин деп мүмкүн болушунча унаасын катуу айдайт. А бирок мунун жыйынтыгында ошол жол кырсыкка кабылып, канчалаган өмүрлөр кыйылып кете берди. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылсаң, Аллах сабыр берет, ишиңди жеңилдетет. Аллах Таала Куранда иште алар менен кеңеш деп айтат. Ал-Имран сүрөсүндө. Аллах Таала ааламга пайгамбар болуп жиберилген кишиге буйруган. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Шашпа, кеңеш, сура, насаат ук. Натыйжасы күмөндүү ишти баштаарда Алладан жакшылык тилеп истихара намазын оку. Истихара кылган киши адашпайт. Истишара кылган киши өкүнбөйт дейт арабтар. Өтмүшкө кайрылып, шашмалыгыңдын тарткылыгын көргөн күндөрүңдү эстеп кой. Айтпай койгон сөзүм үчүн такыр өкүнө элекмин. Бирок айтып жибергендерим үчүн тилимди тиштеген убагым көп болду, дейт Азирети Умар радиаллаху анху. Сабырдуулугуна эч ким өкүнгөн эмес. Шашмалыгына өкүнгөндөр четтен табылат. Оор басырыктуулукка, сабырдуулукка өзүңдү акырындап тарбияла. Шашкалактык шайтандын иши, оор басырыктуулук Аллах жакшы көргөн сапат. Үч эле иште шашылуу бар деген кеп бар. Биринчиси, эгерде үйүңө конок келе турган болсо, ага чай берүүдө шаш. Ал эми экинчиси, эгерде бойго жеткен кызың болсо, аны тезден турмушка бер. Ал эми үчүнчүсү, өлгөн адамдын жаназасы даяр болгон болсо, тезинен жерге берүү. Булардан башка да шашпоого кажет. Анткени мына ушул шашкалыктын айынан көптөгөн балейлер, көптөгөн кыйынчылыктар, көптөгөн сооптон кур калуулар пайда болот. Эми жогоруда айтылган сөздөрүм түшүнүктүүрөөк болсун. Бир замандарда мына ушундай шашма киши жашаган экен. Анын ушунчалык балага болгон кусасы өтө күчтүү болгон. Ал үйлөнөт, айлар өтөт, жылдар өтөт. Экөө эч балалуу болбойт. Канча жыл өткөндөн кийин жанагы шашма киши балалуу болот. Балалуу болуп, ошол баласын бап эстеп, көлөкөдө көлөкөлөтпөй, күнгө көргөзбөй, колунда көтөрүп багат. Эч бир зыянды ага көрсөтпөй багышат. Күндөрдүн бир күнүндө аялы карыган кемпирге жардам берейин деп, жанагы баласын күйөөсүнө таштап чыгып кетет. Күйөөсү аны бап эстеп, көтөрүп, эркелетип уктатат. Анан жаны кашайгыр желдеттер келип, сизди тезинен хан чакырып атат. 5 мүнөткө калбай келип калат экенсиз, деп аны чакырышат. Жанагы баласын таштап кетүүгө эч бир айласы калган жок. Ал жакты карайт, бер жакты карайт, эч ким жок. Акыры жанына чоң бир мышыкты калтырат дагы кетип калат. Баласы уктап атат. Мышык анын жанында.
Тиги болсо ханга жолугуп келейин деп кетет. Көп убакыт өтпөй босогодон бир чоң карачаар жылан чыгып, акырын баланы көздөй сойлоп барат. Бирок зирек мышыкты караңыз. Жанагы карачаар жыландын кекиртегинен тиштеп, ошол жерде өлтүрөт. Мышыктын бети башы канга боелду. Үйдүн ичи кыпкызыл болуп калды. Жанагы мышык эрден синип, акырын үйдүн босогосуна чыга келет. Аңгыча болбой, жанагы шашкалактап, хандын алдынан чуркап шашма киши келет. Эшигин ачса, мышыктын бети башы канга толгон. Кыпкызыл, буттарынын изи түшүп калган. Анан ошол жерден нес болуп катыды. Колуна таягын кармап, мен сени ушул үйгө калтырсам, сенин кылганың ушулбу деп, мышыктын башынан ары чабат. Мышык жерге кулайт. Ошол жерде өлөт. Анан жанагы баласы жаткан бөлмөсүнө чуркап кирет. Кирсе, баласы мемирейип, уйкуга баткан, эң сонун уйкуда уктап аткан болот. Баласынын аягын караса, бир жыландын кекиртеги тиштелген, канга боелгон жансыз жылан турган экен. Жанагы киши, шашма киши аябай өкүндү. Бармагын тиштеди, башын кармады. Үшкүрүндү, аттиңдеди, ыйлады. Бирок башын кармап, бармагын тиштегени менен тиги мышык кайра тирилип келмек беле? Жок, ал эч качан тирилип келбейт. Ошол үчүн ушундай кеп бар. Эгерде жебени ата турган болсоң, абайлап туштап ат. Аны кой берген соң, ал кайра кайтып келбейт. Сен сүйлөгөн сөзүңдү дагы абайлап сүйлө. Ал чыккан соң, кайра кайтып келбейт. Аткан огуңду дагы абайлап ат. Ал мылтыктын изинен чыккан соң, ал кайра кайтып келбейт. Мына ушундай кептер бар. Шашылуу бул шайтандан. Ошол үчүн шашпай кылынган ишти бир жолу кыласың. Ал эми шашылып кылынган ишти 1000 жолу кайра-кайра кыласың. Кайра-кайра кайталайсың, кайра-кайра ошол жака барасың. А бирок ошол нерсени шашпай кылып кое турган болсоң, анда сен аны бир эле жолу аткарасың. Эгерде бир шашкан адам кирүүгө шашып, кирүүгө умтулуп, ушунчалык аракет кылса, бет маңдайындагы эшикти көрбөй эле тыбырчылап, чуркап жүрө берет. Ошол үчүн шашылуу шайтандан. Ким эле болбосун шашканга аракет кылат, чоңоюуга аракет кылат, бат эле балалуу болгусу келет, бат эле бир университетти бүтүп, чоң бир жумуштарга орногусу келет. Бат эле бир мамлекетти өнүктүрүп бергиси келет. Же болбосо элдер дагы бат эле ушул президент бат эле мамлекетти өнүктүрүп салсын дешет. А бирок чын-чынында биздин шашкалактап кылынган ишибиздин артында көптөгөн катачылыктар жатат. Шашпаңыздар. Шашкан шайтандын иши.